Саламатсызбы? Сиз Азаттыктын биз эл менен берүүсүн көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Биз бүгүн Бишкектен толук 850 километр алыстагы Баткендин Ноғардан айылына келдик. Менин артымдагы бакшактын ар жагы же коюнунда 570 кожолук ноғардандыктар бар. Анын ар жагы эле Өзбекстандын чек арасы. Демек, бул жердеги эл чек араны өз денеси менен кайтаргандар. Бирок ошондой кыйынчылыкта же ошондой шартта жашаган элдин бир эң негизги кыйынчылыгы бар. Күн сайын мына ушинтип эл чака чайнегин көтөрүп чыгып, арыктагы суудан ичишкенге аргасыз, ал эми арыктагы сууну өзүңүз көрүңүз. Мына мен суу алганда мына ушундай чыкты пырсыры менен. Муну ичкенден тышкары жер сугарганга дагы колдонушат экен, бирок жетпейт дейт. Биз ошон үчүн элдин үнүн урматтуу бийликке жеткизип коелу деп токтодук, кайрылдык бияка. Салам алейкум. Кана кимден баштайбыз? Сизден баштайт окшойбуз. Мына эми айтып бериңиз эми. Ноғардан маселесин. Мен Баткен облусу Кадамжай району Ноғардан айылынан боламын. Назаров Исраил. Бизде көйгөй эле ошо сууда ичкенге дагы, жерге койгонго дагы ошо бир эле суу. Ол дагы оорам болот, 5 күн жок болот, 5 күн келет. Азыр силер уже келгенде келдиңер. Мына какшып калабы аргы? Же кече келгениңерде суу жок эле бу жерде. 5 күн курый суу бу жердечи. Анан бүгүн мана келди. Бая саат 11-12-лерде келди. Анан 5 күн агат, 5 күн дагы курuyт, башка жака агат. Жумасына бир эле жолу ошондо? Жок, бир жумада бир жол, 5 күндө бир келет, 5 күн курuyт, болду. Анан ошондо алып коесуңарбы, анан чогултуп коесуңарбы? Алып коюлат, бардыгы да кебиринде мындай бөчкөлөр бар, шесирлерчи. Анан кебиргисе мындай жерге яма кылып, авис кылып алган. Ошолордон ичилет. Мындай элге мындай питовой суу жок ичкенгечи. Мына карасаңыздар, түбүнө мынанча кир уюду. Көрсөтүп коеюн камерамен. Мына. Ушинтип тундуруп ичесиңер да? Биз го тундуруп ичебиз бу жердечи. Бала чакадан ушуну ичет. Ичи ооруйт. Ичи ооруган бар, башка бар. Каналдан жатып алып ичебиз. Жата калып. Сиз да ошентип ичкенсиз? Биз да ошентип. Анда демек, илгертен бери бар да бул маселе? Ертен эле. Канча адам келди, канча адам кетти. Бизде таза суу жок. Мындай чечип беребиз деген убадалар болуп атабы? Болуп атат. Эгемендик алганыбызга 30 жыл болду. Ошондон бери келе, онон илгери да болгон эмес суу. Эгемендик алганга чейинен болгон эмес. Мындай таза суу чыгарып бергиле деп айттыңыздарбы? Көп эле. Эмелерге айтабыз. Болуптур дешет. Жок. Кровон деген бар. Башкасы бар. Башкасы бар, келет, болуптур чыгарып беребиз дейт. Жок. Жок. Сен күтүп коюп отурасың. Күтүп коюп отурабыз. Канча күтөсүңөр? Эмесе качан болот бул нерсе биз көрөбүз. Так мындай айтылган убада жок. Так айтылган жок. Анан чанчызга чыгарабыз деген неме жок, убада жок. Суу бүгүн келди өзү. 5 күн токтоп боран болуп, бүгүн биринчи күнү келди бүгүн. Ушу 5 күн агат, дагы 5 күнөн кийин токтойт. Келет манас бизде суу киргиче суу токтоп турат. Ушундай боран болуп турат. Ага чейин эл Киргин деген алиги карлар эригиче. Өңгөр эригиче. Ага чейин 5 күн бизге орон олмак салмак келип турат. 2 ай оран болот да. 2 ай. 2 ай. Буда пишкиче болот. Оран деген эмне? Суу бөлүнүп турат. 5 күн бул жагында агат, 5 күн ал жакта агат. 5 күн какшыйсыңарбы? Какшып такыр. Чакаларга алабыз, бөтөндөргө алабыз. Көйгөй элдин көйгөй суу таза суу менен суу элдин огородун сугара турган огороддор көйгөй, эң көйгөй. Сиз кезегимди өтпөйсүзбү? Мен кезегим бүгүн келди эле. Кандай? Эми ошо кезекти түшүндүрүп берсеңиз, кезектин тартыбы кандай? Тартиби келет, мурап келет. Мурапка кезек жазылабыз, ар бирибиз кезекке турабыз. Мынча сааттан деп коюлат. Бизге 4 сааттан берилет. Бир кожолукка. Бир кожолукка. Анын арасында бизге жетип барганга чейин бизге эң кансада. Ага жеткенге чейин 1 саат убакыт өтөт. 1 саатта коебуз, 3 саат. 3 саатыңыз калат. 3 саатта аран коебуз. Астына көчөттөрдүн астынан бир жүгүрөт, ошону менен токтойбуз, анан чакаларга алабыз топтоп. Ошону менен суу курuyт дагы. Анан бөлөгүнө кезеги келгенде бербесең дагы болбойт. Ага да керек. Жок, буякта дарактар жашыл, мындай түзүктөй эле көрүнөт го. Жок, Башылда бул жер. Суудун башы. Ал суудун эң жогорусу турат. Ылдыйына барып көрсөңүз, дарактар куулуп, туурап, даже мына өрүктөр төгүлүп атат. Ылдыйына алып барасыз азыр, да?
Birazdan. А Мурап келет деп аттыңыздар эле, кана келди? Суу бөлүштүргүч киши. Келатам деді жазды. Айтыңыз. Бұл мындай болды да, егер жоғарғы ошо неме стоящий немелерге жеткіре тұрған жүніміз жетсе, Бийликке эми? Бийликтерге. Ошолар бизди уга турган болсо, мен ошолорго кыскале токотор жерим барчы. Мына камерага карап айтыңыз. Мына Сен макул мен сага айтып берейин. Ошо туулгандан бери ошо 10ду бүтүп тракторго айдадым отурдумчу. Мына 91 бөлүндүк, 95 кышат бөлүндүк. Мына ошондон бери 2003-кече уже буттарым бою калды. Мурда мындай болот. 3 тиын, 5 тиын болчу беречи. Баягы суудун биз төлөй турган немечи. Акысы. Анан каяктан бина болду, бир спа деген бир нерсе чыкты да. Суу пайдалануучулар ассоциациясы. Оп тура берсеңиз, бизге кыскасы мындай неме. Спа пайда болду да. Азыр 18 сом, 19 сом болду. Ошол эле литр сууду ошондой болду. Бирок мурда эки эле мурап болчу. Ошо кадам жерден ошол жерге жеткизип келген ошо эки мурап. Азыр спа бир жерге жеткип келди. Онун дабыра бир жерге. Мына метке кенеги мурап бөлөт. Эрте менен мага тийиш керек деп тип 3 саат адамдар 2 эгин пишират. Мен 1 эгинге суу сурасам 2 саат берди, дагы 1 саат бер десем энеңди деп экөөс кыйнап пишип болду. Мен артымдан ошо бир кичине балабыз бар, 62 кожолук эле. Ошондой болду. Анан Демократия. Бир, экинчиси мен аркамда тосуп койду, ошо бөгөп койду. Бир, экинчиси ошо биз келгенде 470 кожолук болгон ошо бөлүнгөндө, дыйканчар болуп бөлүнгөндө. Азыр 570 болуп. Бирок ошо суу. Плюс вообще жок, минус болушу мүмкүн. Анан ошо эрте менен мураптар келет. Канча суу келет азыр? Ашы барсам да куланы карап туруп айтайын, 300 литр суу келет. Киргин келип өлүп кетип атканда 400 литр келиши мүмкүн, 500 литр. Норма канча? Нормасын энди ачык эле мен тракторчудан билбейм. Норма 700. 780 литр. Агар 700-800 литр келе турган болсо, машетте мына шу турган айылдан бирөө жарым чыксам мен ошо оригинал менен тургум. Бирөөнү мен бардыгын башын жарыптым. Агар 400-500дөн ашык келсечи, ушундай бир эл сууга какшыган адамбыз. Мен уже трактор минип, путум ооруп, пешеге чыктым уже. Эл Кудайга шүкүр ошол эле. Кыйсып бир азыр мындай эрте менен келгениңерде эркектен аялдар көпчү, мына айтайын. Бул кир жуу эл да. Бир майда чудага вообще жетпейт да. Барса бир кичине емкостарын толтурат, бирдекелерин толтуруп алат, ошо 2 саатка вакыт берет. Берсе, эрте менен мага 1 саатка бербей кыйсып болду көз. Мурабы көз сөгүшүп кеттик ачык эле капчы. Ошо азыр келбей аткан ошончу болушу мүмкүн. Качып келбей аткан болушу мүмкүн. Бирок ол да өзүгө прав. Ол да элге жеткизиш керек. Мен көңүлүм деп неме болду, бирок ол да жеткизе албай кыйналып атат. Эми муктаждыктан ушундай бар болуп атат. Эрте менен акимдар келген малда каналда нормальный суу болгон. Анан азыр мына уже да Акимдердин көзүнө көп суу. Ошо да обедтен кеч калып келгенде ошо чакка чыгып чыкпаган. Аким не деди? Мен ошондо кеч калып турмун да, мен ким берди акимди гана? Неме болуп Geç kalıptı. мага бергенде ошо 2 саатта кеч калып ошондой Чыгып, болду. азыр бул жерде биз эл чогулгандан кийин келдик, буну уккан жокпуз. Жолдон өтүп баратсак эле токтотуп, ушуну чагылдыра кеткилечи дешти. Элдер орозо болгонуна байланыштуу күндүн ысыгында азыр үйүндө турушат. Биз сууну да көрсөтүп коелу бул жерден. Ким сиз билет экенсиз? Жүрсөңүз канча болуш керек норма, анан эме канча агып атат көрсөтүп койсоңуз. Метрге жакшы түшүнбөйүмчө, эрте менен суу нормаль. Мына уже карап, о четтерин караңыз уже. Караган жер билинип эле турат. Мына карарган жерден эрте менен келген. Мына көрсөңөр уже мына бир карыша 20 сантиметр төмөндөп кетти. Аким көзүнө деп ошончо кой беришти. келген. Бул жерде силер жер менен эле окаткансыңар да, туурабы? Анан окашыңар кандай өтүп атат мындай? Тең эле болуп атабы, жакшы Мына эле? Кудайды карап, куланы карап сүйлөй берелиге. Бир мына ошо азыр мына эң кичине машы болуш керек. 85, мына уже 40ка кирип атат. Калганы мыналар билбейм. Калганы 50-тин нарагыдагы адамдарчы. Бардык Россияны күтүп жашап, чынын айткандачы. Мына жерден кой кыскасын айтканда бул жашоошуда керемет да. Айта берем, кыскасын айтайын. Суу жок, тескеринче. Помидор экпейбиз, базардан сатып алабыз. Болсо мына жерибиз сугат, менин жеримче помидор эмес, бардыгына экип пышат. Бирок мүмкүнчүлүк жок, суу жок. Оны мен дагы туура түшүнөм. Мына эми эгип атам биринчи эгинде. Эккендер экинчи эгин пышырат эрте кеч. Мен биринчи эгинде энди эгип атам. Ошого суу саар эрте менен сурап мына. Көрсөңөр болот. Мына ошо суу мына. Жылтырап. Сиздер бул жерде туруп туруңуздар. Биз бу жерде апалар келип калган экен, кармабай алардан да суроо сурайлы. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ысыктын күнүндө чыгып калыпсыздар. Бул жерде суунун эми эркектер сугатка тиешелүү жагын айтышты. Сиздер мындай өзүңүздөргө тиешелүү жагы тамак аш жасаганда, ачак-ачак кылганда Бизге таза суу керек да, суубуз таза эмес.
Ana şunda su kurugan malda şunda çaka-çukalarga tolturup alabız. Su kıyın bolat da andan keyin. Таза эмескенин жана биз көрдүк. Tunutu içebiz koyup koyup. Aşontu. Канча убакытта тунуйт? Bul endi koyup koyup şu tunusunu aldın ala işittetipsitten aldın ala bir 2 saat aldın alıp kirip koysak tunup turat da. Прогам баары бир эле жакшы тунбайт да эми. Sondan baribir жақсы tunbayt endi men olsa milan yok endi kaynatып içeberебиz da. Şu kaynatып içeberibizde böyle alabiliriz da. Кир жууганда кантип атат келиндер? Kir жууганда ham tunutup koyuşatlar. Tunutup koyup анан кийин жуушаттар. Жо мисалы баягы 5 күндө бирден келсе, суу келген күнү гана кирип жуулабы? Yok. Onda endi haligi sonda kılabız. Кыйналабы? Kıynalat da. Hali bala mayda baldары barlar bir kattara idişlerge su doldurup alsak, şöyle top turup bir 2 günde bir 3 günde bir juşat da anan kegen anan kagаны su kegende juulat da. Aşontup kıynalып atабыз da. Şonda. Сиз эмне деп айтат элеңиз? Мына бизди көрүп калса, кокус президент же өкмөт башчы же башка чече турган адам эмне деп кайрылат элеңиз? Эми эмне деп кайрылабыз? Ушу элдин мына ушул көйгөйүнү чечип берсе, биздин сүйлөгөндөрүбүздү, биздин шарттарыбызды жакшылап угуп, түшүнүшүп, биз кандай жашоодо жашап жатканыбызды туура түшүнүшүп, ушундай маселелерди чечип беришини биз суранабыз. Ушу Азыр жалпы эле тиргилик кандай айылда? Бул эмне менен күн көрөт айыл? Киреше кайдан түшөт дегендей. кирешебиз эми ушу мөмө жемишибизден түшөт да. Анан кийин талаага бир эгин эгип эме кылып алса, ошонун түшүмү жакшыраак болсо, картошка айдаса же бир башка нерсе кылса, ошолорду сатып анан кийин киреше болот. Анан ошон үчүн балдарыбыз бардыгы Москвага кетип, Москвада оорукчан болушуп, бөйрөгүдөн ажырашып, бүт бардыгы оорукчан болуп келип атпайбы? Москвада айласыздан барышып иштешип жатат да. Бул жерде эч кандай башка киреше жок. Ана өрүгүбүз болсок 10 жылдан бери баягыдай чекир-чүкүр болуп кетет. 10 сомдон алат 1 килограммына. Андан кайсы киреше болот? Киреше жок андан. Алма өстүрөсүңөр? Алма өстүрбөйбүз. Картошка Алмабыз өстүрөсүңөр? жакшы, картошка Сатылып атабы айдайбыз. картошка? Жок, азыр али бишелек да. Жок, былтыркыларчы? Былтыргылар бизде эрте быша турган эгилип, майдын аягында эле казып бардыгын сатып жиберебиз. А кышкыга бизде сакталбайт. Кышкыга чейин турбайт да. Анын суу тартыш болсо, эгин тегин өстүргөн жана багбанчылык кылган өмөчөмө. Ошолор эми куураганы куурайт, калганы калат. Ошондой болуп эми кыйынчылык да. Ушундай. Анан сиздин балдарыңыз дагы Орусиядабы? Şonday da. Ар бир үйдө бирденби? Бирден, экиден, Ekiden, üçten sonday ballar var da. Үйү кур эмес. Ya. Келебиз деп атышабы? Kelebиz desem de ten kese baymana şu trilge gelip istese tapay bir ay aylanıp gıdırıp körüp önen dağı aylasından dağı ketset de. Ana kişine leçeni alıp ketsetler aşondaga yaşıyor da. Келгендин бардыгы эле лечение кылабы. Ушу Кыргызстанда кайерде эмне клиника бар деп эле сурагандарды көп көрөм да мен ошо мигранттардынчы. Şol böyrek, bel, putuğuru aşontup kelset de. Ana şontup önen Жаш эле бар. Жаш эле балдар сонтуп лечени алышып анан карап айласыз жок. Отуруп анан көчөгө чыкса пул кетет. Бир нерсе алып жейин десе пул кетет. Анан дагы айласыз жөнөтүп атабыз да биз. Ошондой işte. Анан акча салышат сиздер. Анан акча сал дейбиз. Келин алганда сөзсүз Москвага барат. Келин алыш үчүн сөзсүз Москвадан акча жыйнап келет. Канча акча керек? Ого деген аябай көп кетет да. Бир 200 миң кетеби же ондан көп кетеби энди билбейм, меникилер эми баары чоңоюп калган азыр. Ошол жаш балдарга той кылам десе сөзсүз Москвадан акча таап келет, той болот. Биякта жок. Биякта жок. Бияктагы кереше менен кардыбыз гана тоет, курсак гана тоет. Эми 10 жыл мурда келгенде деле биз элдер алаганда ушундай деди, 5 жыл мурда ушундай, 2 жыл мурда ушундай бир мындай кыймылдайын деген нерсе барбы? Ушу иш табылып калчудай бир мындай үмүт болуп калчудай нерсе барбы ошо мигранттарды чакырып бияка иштеткенге? Бияка иштеткенге жок да андай нерсе. Өкмөттүн бир кандайдыр бир чоң бир эмелери болсо, иши жумуш ача турган болсо анан кийин болот да. Бизде андай деген жумуш жок да бул жерде. Үй салам дейт, иштеп келет, үй салат. Анан кайра ичин толтуруш үчүн кайра иштеп келет. Ишин толтуруш үчүн дагы, той кылыш үчүн дагы, үйлөнүш үчүн дагы. Анан келсе эле карып калган болот. Да. Анан кийин башка
Күndelik turmuşda eме ötküröz dep. Pensiya em bir Pensiya алганда эле тийип атабы? убагында эле берет пенсияны. Такайла коюп койсо болбок, суу бар да жок эмес. Ана кытта сайда агып атат, Кадамжайдачы барып тарсаңар болот. Ошонун бир 3төн 1 бөлүгү келет да буяка. Келсе, болсо 4төн 1 бөлүгү келет. Калганы жок, өзбөсөңө өтүп кетет. Бул Ногардан дагы тегерек четте башка айылдарда деле ушундай көйбөйбү? Бизден мындай ылдый жакта Алга айылы деген бар. Алга айыл өкмөтү деген бар. Ал жакта да суу ошондой. Бирок аларда мындай питовой вода бар. Скважина бар. Кантип чечти ошондой? Жерден чукуп. Жо, ошентип чечкен. О, насос менен сууруп чыгарып, айылга таркаткан. Ичкенге мана суудан ичпейт алар. Өздөрүнчө бар баягы кран. Бизде жок. Бизге мээрден көйленген муну уруксат бербеди. Маякта бир скважина көйленген 87-86 жылдары экен. 90 жылдары бир скважина көйлөп, onu да жаап салган. Олдан уже мындай ичкенге мүмкүн эмес экен. Болжолдуу акчасын билесиңерби? Таза суу чыгарганга канча кетет деген? Жок, анысын билбейбиз. Үмүтүңөр барбы деги? Үмүт энди ким билет? Үмүт Алладан көтөлкө. Mına pomidorlarda ayıllarım kelimlerge su kuydurup ektik. Bir daha su içkince. Birden çöm içmeyin. Hı? Өсүп көп турбу бул иш? Ösken yok da su yok da. Su içkende takadan otam çıkıp ot basıp ketedi. Doğru mu? От да жок, э? Ha, mına Ото чөп. Ha? Su içkende ot çıkıp ketedi. Bana da çelektep kuyup şunçalık oluyor. Күндө куясың чилек. Ha, Күндө болбосо күндө. kuyup ma şunçalık oldu da. Ala glasları kara. Nasıl? Murat'ta çay yok. Şimdi ona pas. Etekteki aldağılar iç şivasından ekin. Koyavuz mene, nisap mene turadır. Oçurduk. Качан келет сизге болжол? Yani bugün keçke joluksa, keçke berse kuda kalsa koyavuz. 570 кожолук болсо, 5 күндө бир келсе. Ошондо бир күндө канча кишиге жетет? Канча кожолукка жетет? Bilmedim onu. El köp da, elge Жок, барына жетпейт. ülüşlerge, o pasta ülüşler var da könce ülüşke veriliyor. Gündüz ülüşke berse, бүгүн сугарсаңыз, экинчи жолу канча убакытта? ikinci bugün su varsam 5 gün su içmeyeyim. Kiyinge orana içeyim. İkinci patok. Ya üçüncü patok içeyim. Su jetmeyin. 10 келсе 2 жумадан кийин, 10 келбесе 1 aydan кийин. Ya bir ayga jetpeydi. 20 gün. O 20 gün 15 gün. Mana baladan oradan akıp ketiyor etken orama kartaşka kurup atadi. Yok. Давай 20-15 күнгө. Бар. Бери сыкты. Islık da. Nalar mı çelikte koyup su var. Mana başçavana koyup su açıp mana kirip mana. Üçgeninden gördün mü? Мына карасаңыз. Нерге жетиптир э суу? Ha? Мына изин карагыла. Vakti barıp vakti boп kaldı. Суу нерге келип токтоптур. O konuşun payına çıktı. Uca o ayakta oçur saati jet kaldı. Бунусу Тосуп нерге ал. келип токтоптур. Нерге келип токтоптур. Тигил жакта тиги жөөктө жок, бул жөөктө жок. Тиги жерде. Бияка таптакыр эле. Биз мына айылдын этегине келдик. Өзүңүздөр көргөндөй, айылдын этегине жакындаганда тиги каналдагы суу дагы соолуп калды. Балдар баса турган жолго айланыптыр. Биз бул жактан дагы элдин аралап, үйлөрүнө келип, талааларына келип көрүп коелу дедик. Азыр эле сиз өрүктү көрсөтүп атасыз, эмне болду өрүк? Мына бизде айылдын ичинде мына биздин майский өрүк дейт. Бул майский өрүк уже пышты. Мынтип Мына. мынантип бири кичүү, бири чоң болуп, арт түрдүү энеде өрүк болуп жатат. Мына суусуздуктанчы биздин ушул Котур болуп. мына өрүктөрүбүз эмнелерин көрүңүздөр. Мыналар жакшы эмне болуп. Жана шаалашы керек эле да, мына кара. Аябай сейрек, э? Андан Же терип кетишкен. Жок, эми терелек албер. Бизде болгон ушул карап отурабыз. Эми ушуну сатып окат кыласыңарбы? Жылына ушуну сатып майдын башында ел ушуну менен тамак кылат. Андан кийин кокон гиляс пышат. Андан кийин абрикос деген өрүктөрүбүз бар. Өрүктүн түрү көп. Ошентип ушулар менен гана көбүрөөк биз дыйканчылык ушул. Эми азыр мына бири чоң бири кичине болду. Муну эл алабы анан? Эми барын алат, жогуну
Не сата кыласың? албайбыз. Как кыласың муну? Жок, буну Варенье кылабы? Не? буну Неге жарайт бул? как кылганы дагы жарабайт, эмнеси дагы жарабайт. Малга жембеми? Эчтекеге жарабайт. Мал эле жейт да муну, Ушул мал эле жеп, калганы калат. Ушундай. Биздин айылдын көйгөйү ушул. Главный турмуш тиричилигибизде ушул өрүктү сатып, тиричилик кылабыз, бардык нерсени. Бизге эң көп акча алып келчү ушул биздин өрүктөрүбүз болот. Биз башка райондорго караганда сугат жерлерибиз деле жок. Бардык жерлерибиз мындай таштуу, катуу жер. Биздин бала чакага бүт семейный не кылып, ушинтип өрүктү карайбыз. Бул өрүктү карап, кагып алып, дымдап, андан кийин сыгып, бүт ошентип туруп базарга алып чыгып, соода кылып, ошонго бүт биздин продукталарыбызды алып келип, кышы менен жеп жатабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Биякта. Бул жерде Биякта да бар. Биякта бар экен. болгону 10 гектардын ичинен азыр курап калганы бир 2 гектар, 3 гектары курап калды. 10 гектар şu элүү жерлер, Эми бул жерде биздин деле жерлер бар. Акемдин тууган уруктардын жерлери бар. Айылда бул айылдыктардын жерлери бар. Ушул бизге мына бүгүн сууга чыктык, каналда суу жок. Эл ызы чуу болдук. Суу проблемасы менен бизге бүгүнкү күндө аким келип деле сууду алып келип бере албады. Эми Кудай буйруса жогорудан буйрук келсе келип калат деген үмүттөбүз. Эми жогорудан депутаттардан, парламенттен, Сооронбай Шарипович өзүбүздүн президенттен суранып кетебиз. Бизге ушул айылдын чек арада жайлашкан айылга суу кылып берсе, биз ушул чек арадан сылжыбастан олтуруп, бир жагынан чек араны кайтарып, бир жагынан өзүбүздүн оокатыбызды кылып олтурмакпыз. Ушул эми сиздерден суранабыз. Ушул эмнени элге жеткирип бериңиздер. Бийликке жеткирип берсеңиздер жакшы болмок. Ушул. Чоң рахмат. Ноғардан айылынын суранычы мына ушундай. Биз азыр Баткендин Ноғардан айылындагы Бишкектен 850 километр алыстагы чек арада Өзбекстан менен чек аралаш айылдагы көйгөйдү көрсөтүп айтып бердик. Сиз Азаттыктын биз эл менен берүүсүн көрдүңүз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу маселени чечкен атка минерлер, бул жердеги мындай бактарактарды элди дагы кууратпай маселесин эртерээк чечип берсеңер.